мынтип эле карап койгондо дагы башка нерсеси да. Бул кыргыздын воспитаниясы келин менен эненин ортосундагы болгон могу. Азыр келиндердин баары билгенди кылып алып атпайбы. Эркектердин баары, балдардын баары ким эле моерге чейин батып кеткендер дейли. А нет, бир сүйлөп, вообще деги эле айтканда, ата-эненин сөзүн уккан, ата-эненин сөзүн сүйлөгөн балада үйүндө келин баары тартиптүү. Ата-энесинин сөзүн сүйлөп турса, эр эле болсоң чыгып көр ошол сөздөн. Анан кийин апам айтпайсың, анан тигинпейсиң деп өйкө алат. Ал болсо, апаң айтпайсың, апаң деген момтип, анан кийин атаң деген тигинтип десең, тиги келет. Дейшип. Азыр абсолютно другое воспитание. Анан кийин биз эгерде ошону кой берип алдыкпы деп да ойлойм менчи. Анткени мына эки цивилизованный болсун, келиндерге жалынып жалбарып, идиш аяк жууп бергилечи, конок тоскулачы деп отурбай эле, а бирок көп уруунун ичинде аябай ынтымактуу болуп туруп эле келин кезектерге өздөрү бирөөсү билет казандын башында турат, бирөөсү билет күрүч басат, ал билет өзүнүн ишин кылат. Бирөө экөө билет бүт пиязды дагы тиги сабизди дагы туурап берет. Анан кийин бирөө мындай цивилизованныйраак жоолук салынып, мындай ийкемдүү бир карганын эмес, орто жаш эмес, мындай шайлоо кыймылдаганын чай куйдурат. Биз илгери келгенде бухгалтерлер ишнасына самовар коюп турчу бизге коноктогондо. Ошолор келгенден кийин кирге албай артисттердин үстүнө сеңгир болгондон кийин балдар келгиле бата берели деп анан улуулар чакыргандан кийин ошолор келсе, самовар койгон бала сен билең, эмне болуп иштейсиң сен? Колхозда бухгалтермин деп уялып ушинтип айтканда тим эле ичиң жылып ушундай болот да. Биз көрүнбөгөн тартип бар болчу бизде. Айтып мындай сулх айтылбаган тартиптер болчу. Ошол тартиптерибизди современный биз эми кылабыз, мындай кафени туура башка көрүп келет да, башка мамлекеттерде. Ошо кафеге эле берип коебуздар. Батанын баары кафеде калып атат. Жакшы сөздүн баары кафеде калып атат. Башка азыр анан тууган уруктар деле ошол жерге келип конверти менен мынтип берип коет, келинге жолугун салып коет, кетип калат. Келинге жолугун салганда ошол жеңеси сүйлөп атыптырбы? Сүйлөгөн жок да. А келин мындайды көшөгөн ичине балеке жакшы келин, кулагына чыгырат, жакшы келин бол. А эгерде сенин ата-энеңе тийбейтиң деп болсоң, көрдүңбү деп эле чымчып кетчү да. Жок, тиги унчукпай боюнча калып калчу ичинде. Мага жоксаң ошондо эле чымчып кеткен экөө. Мындай биздин уруунун башчысы.